өчүрүүчү, куткаруучу деги эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштөөнү каалаган биздин бүтүрүүчүлөр үчүн абдан сонун жаңылык. Себеп дегенде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Калыйнур Өсөнбеков атындагы аскер институтунда жарандык коргонуу кафедрасы ачылып, аталган кафедрада алгачкы абитуриенттер кабыл алынып, билим алышууда. Биздин ошо өзгөчө кырдаалдар кафедрасынын ачылышы мына быйылкы 24-25 окуу жылында биринчи курсанттарды кабыл алдык. Биз чет өлкөлөрдө ошоки курсанттарды даярдап келгенбиз. Бул Москвада, Санкт-Петербургда жана Кокшетав шаарларында аскерлешкен ошо биздин аскер кызматкерлерин окутуп келебиз. Коргоо министрлиги менен биргеликте сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, биринчи жолу ошо өзүбүздүн факультетибиз ачылып атат жарандык коргоонун багытында. Окуу жай негизги 4 талап менен кабыл алынат. Бул биринчиси бекем ден соолук, спорттогу мыкты даярдык. Ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөдөн тышкары дагы окуу жай өзүнүн тестин жана психикалык текшерүүдөн өткөн гана абитуриенттерди кабыл алат. Камсыз кылуу боюнча, тамак аш боюнча камсыз кылуу, кийим кече жагынан камсыз кылуу, стипендиялары бар, бүт бардыгы мамлекет тарабынан каржыланат. Мисалы стипендиясына токтолуп кете турган болсок, булар айына курсанттар 2-нчи курстан баштап 8,5 миңге чейин жакшы оккан балдар алып баштайт да. 8,5 миңге чейин айына. Андан тышкары тамак аштары абдан жакшы, жогорку 9-сеткага чейин көтөрүлгөн. Колбаса, сыр, соктон бере берет. Биринчи, экинчиси менен тамак свежий салаттар менен. Бул окуу жайдын жатаканасы. Азыр биз ичине кирип, мына ушул курсанттардын эс алуусуна, уктоо бөлмөлөрүн карап, кандай шарт түзүлгөнүн бирге карап чыгалы. Окуу жай 4 кабаттан турат. Азыр болсо биз ушул курсанттардын уктоочу бөлмөсүн сиздерге көрсөтүп берели. Бөлмө киргенде эле жарык, бардык жакшынакай ремонттон өткөн экен. Ар бир бөлмөдө 8 курсант түнү бул жакта уктайт. Жаткан жерлери дагы абдан таза, керектүү бардык буюмдар менен жабдылган. Мындан сырткары ар бир бөлмөдө жуунуучу жана дараткана бар. Азыр болсо анын дагы ичин көрөсүздөр. Буларды кайра иш менен камсыз кылуу кандай багытта өтөт деп жакшы суроо болду. Биз жылына 200дөй ушундай адистешкен диплому бар адистерге муктажбыз да. Кесибине жана өзүнүн жаш курагына, пенсиялык курагына келген адистерди алмаштыруу ошо жылына бир именно аскер багытында бир 200дөн бир 300гө чейинки адамдар ушундай алмашуу болуп турат да. Буларды ишке орноштуруу баягы проблемасы болбойт. Анан өчүрүп атканда, өрттү өчүрүп атканда любой эле огнетушителден мисалы үчүн түтүн сага келип атабы? Келип атканда өчүрбөсүң, аркы бетине чыгып өчүрөсүң. Кыскача айтканда. Анткенде мону чачсаң менен өзүңө келет кайта. Тарт ошону. Карма. Ошондой. Болду. Бас. Бул жакта окутуу процесси аябагында эле күчтүү. Мугалимдер дагы аябай жакшы деңгээлде үйрөтөт. Биздин окутуу процессине китептерден дагы ошондой эле интернеттен дагы алынып, бизге окутуу процесси жүрөт. Бизге окууга аябагандай көп убакыт бөлүнгөн. Окууга тапшырган себеби өзүм ушу МЧСке кызыккам, жарандык коргонууга. Аскер институтуна тапшыргам ушинтип. Биздин өзүнүн МЧСтин сабагы да болот. Андан тышкары башка автомат атуу, ок атуу, стройлор болот. Устав сабактардан да болот. Бул жактан биз өзгөчө кылганыбыз чуркаймай. Анткени деген курсант бул арык бош кек семирген болбойт. Семиргенде жарандык коргонуу элдерди кантип коргойт семиргенде. Арык болуп чуркап көп жерде чуркайсыз.